Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы ушул дем алыш күндөрү Бишкек шаарында рейд өткөрүп, жол эрежесин бузган ондогон айдоочуну колго түшүрдү. Алгач шаардык башкармалыкта жол коопсуздук кызматкерлеринин рейдке карата даярдыктары текшерилип, атайын нускамалар берилди. Андан соң мына ушул жерден бир нече экипаж түнү менен шаар көчөлөрүн жана шаар аралыкта автотрассаларды күзөтүү үчүн рейдке чыгып кетишти. Милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын кызматкерлери 102 ыкчам номуруна түшкөн чакырык боюнча Борбор шаардагы клубда Байтык Батыр көчөсүнүн бирине келди. Бул жерде милиция кызматкерлери келгенде кыз чатак салганы, милиция кызматкерине кол салганы, ар кандай сөздөр менен жаңдалдашып жаткан. Сизге эмне айтып атасың? Мага түкүрүп салдыңыз эже. Мен сага түкүргөн жокмун. Түкүрбөдүңүз мага. Атыңыз ким? Келсеңиз эже. Конечно, больше у вас дел больше нет. Вы же лохи ебаные, у вас больше проблем нет. Ага. Давайте, снимайте. Что вы еще можете? Сейчас. Башка штуки жок. Эркектер, кыргыз. Да, Эч нерсе дей албайм жаңы. Конечно. Да. Милициянын кайгыл күзөт кызмат полкунун 3 батальон кызмат өтөө учурунда Доор аттуу клубдун жанында жаңы аттуу жаран ичип алып ошол жерден ызычуу салган. Биздин кызматкерлер барып эскертип берген учурда аларга дагы каршылык көргөзүп, боскалык сөздөр менен сөгүнгөн. Ошонун негизинде наркологияга алып келдик. Наркологиядан өткөрдүк, наркологиядан чыкты. Тастыкталып кечкен тастыкталды. Азыр Келеске алып барып, денесин көргөзүп, андан соң Октябрь районунун 4-бом Бишкек шаардык 4-бомуна өткөрүп беребиз. Аны наркология бөлүмүнө алып келгенде өзүн текшерген учурда ичимдик ичип алганы тастыкталды. Аны милиция кызматкерлери Октябрь районунун 4-бөлүмүнө алып кетти. Эреже бузган жаранга түшүндүрүү иштери жүрүп, мыйзам бузууга жол бергендерге карата укук бузуулар жөнүндө протокол түзүлүүдө. Бишкек шаарында рейд Борбор каладагы көрүнүштөн көп деле айырмаланган жок. Мында да спирт ичимдигин ичип рульга отурган айдоочулар, авто ээн баштык жасагандар, мыйзамсыз унаа оңдогон айдоочулар тартип коргоо органдарынын кылтагына илинди. Маселен, сиздер көрүп жаткан бул Hyundai автоунаасы Алы Токонбаев көчөсүнөн шектүү катары токтотулган. Көрсө айдоочу чындап эле мас абалда машина айдап бара жаткан экен. Ал инспекторлорго шашып баратканын айтып, кутулуп кетүүнүн айла амалын жасады. Бирок эреже боюнча унаанын ээси наркология борборуна жеткирилип, текшерүүдөн өткөрүлдү. Бул жерде айдоочунун спирт ичимдигин ичкени расмий тастыкталган соң тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Бул окуяны милициянын кайгыл кызматы менен бирге рейдтик иш-чараларды чагылдырып жаткан кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков тасмага түшүргөн. Интернетке чыгып кетпейби байке? Жок, чыкпайт. Интернетке чыга көрбөсүң. 2025 жыл 18 январь кечки саат 12:30 чамасында Иманалиева көчөлөрүндө Саната үлгүсүндөгү унааны жогоруда айдоочу спирт ичимдигин ичип алып башкарган. Биз текшерген учурда спирт ичимдигин ичкен. Ошондуктан азыр наркологияга алып келип, наркологиядан текшерүүнү өткөндө спирт ичимдиги ичкени тастыкталган. Ошондой эле азыр бул унааны унаа токтотуучу жайга алып барып токтотобуз. Адатта спирт ичимдигин ичип алып унаа айдап жүргөндөрдү аныктап кармоо кыйын. Айрымдары жол эрежесин бузбай деле айдап кете бериши мүмкүн. Мындай учурда жөнөкөй жарандар жардамга келип, унаа башкаруудагы жүрүм туруму менен өзгөчөлөнгөн айдоочуларды аныктоого салым кошот. Маселен, өткөн дем алыш күнү түнкү саат 12-лер чамасында ичимдик ичип унаа башкарып жүрөт деген маалымат 102 кызматына келип түшкөн. Милициянын кайгыл кызматы дароо чалып түшкөн жерге келген учурда шектүү мыйзамга баш ийбей унаасы менен жолун алган. Право пожимается, остановится. Наверное, 665, право пожимается, остановится. Здравствуйте, сержант милиции Кымбатбеков.
Можете выйти, Вайки? Водительское удостоверение есть? Есть. У вас? А у меня нет. У вас нету? Нет. Как нету? Вы же водитель. Я только дома довожу. Вы же водитель. Спиртное не потребляли? Потреблял. Потреблял. Паспорт есть? Нет. Паспорт нет, что ли? Артынан кубалап келип акыры унааны токтотту. Тагыраагы рулдан түшө качып бул абалдан кутулуп кетүүнүн амалын издеди. Айдоочуну республикалык наркология борборуна алып келген кезде дагы унаа айдаганын мойнуна алгысы келбей, кызматкерлерге доо коюп жатты. Тартип сакчылары канчалык видео далилди көргөзбөсүн, күнөөсүн мойнуна алгысы келген жок. Бирок соңунда бардыгы аныкталды. Спирт ичимдигин ичкени үчүн айдоочуга тиешелүү протокол толтурулуп, машинасы айып короого киргизилди. Эми унаа ээсинин жосунсуз жоруктарына сот чекит коймокчу. 17 январь 2026 жылы аталган Hyundai автоунаа үлгүсү спирт ичимдигин ичип алып унаа башкарып жатат деген маалымат түшкөн. Биз токтоткон учурда айдоочу тарабынан спирт ичимдиги оозунан жытталган. Азыркы учурда наркология бөлүмүнө келип, айдоочуну наркология бөлүмүнөн өткөрүп, автоунааны болсо спирт ичимдигин ичип алып, мас алууну башкарып жатат деген жыйынтык чыгарылды. 17 январь күнү түнкү саат 1:30 чамасында 102 ыкчам номуруна Бишкек шаарынын Сүйөркулов Юнус Алиев көчөсүнүн кесилишинде кезектеги кайрадан арак ичип, мас абалда рулга отурган айдоочунун кылык жоруктарына беребиз. Бул жигиттин автоунаасы жол коопсуздук кызматы тарабынан шектүү катары токтотулган. Кызматкерлер жаңылбаптыр. Унааны айдоочусу спирт ичимдигин ичип алып, айдап баратканы белгилүү болду. Айдоочу бозо ичип алгам деди. Ал республикалык наркология борборуна жеткирилип, тиешелүү текшерүүдөн өттү. Адаттагыдай эле айдоочу мас экени расмий тастыкталган соң, тиешелүү айып кагазы толтурулуп, машинасы айып короого киргизилди. Ана айдоо эле коюп берем машинаны. 17 январь 2026 жыл болжол менен саат 11:30 түнкү 11:30 чамаларында Сүйөркулов Юнус Алиев көчөсүнө жогоруда айдоочу мас абалында ушул машинаны айдап бараткан. Кийин ошол жактан токтотулуп, азыр наркология борборуна келип спирт ичимдиги такталды. Азыр айып короого токтотобуз машинаны. Мына бул сиздер көрүп жаткан автоунаа патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан айдоочусу мас абалда деген шек менен токтотулган. Токтоткон учурда чындап эле айдоочудан аралыктан эле спирт ичимдигин ичкени билинип турду. Айдоочунун мас соосун тактоо максатында жакынкы наркология бөлүмүнө алып келинди. Наркологиялык тесттин корутундусу айдоочунун мас абалда экенин тастыктады. Андыктан унаа айып короого токтотулуп, айдоочуга түшүндүрүү иштери жүрүп, мыйзамга ылайык айып пул толтурулуп берилди. Бүгін 18 январь 2026 жылы Бишкек шаарынын аймагында рейдтик иш-чаранын аркалыгында милиция кайгылуу кызматынын башкармалыгынын атынан ушул автоунаа Сорак ночной бардын жанынан Суха Батыр көчөсү менен Айтиев көчөнүн кесилишинде түштүк тарай бара жаткан. Үлгүсүндө BMW үлгүсүндө автоунаа мамлекеттик белгиси 08 KG 021 бот деген мамлекеттик белгиси менен текшерүү учурунда айдоочунун аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткан. Ошонун негизинде республикалык борборлук наркология алып келдик. Айдоочу спирт ичимдиги мас абалында экени аныкталды. Азыркы учурда ушул инспектор тараптан айдоочуга карата тийиштүү мыйзам чегинде протокол түзүлүп жатат. Протокол Бузулар кодексинин 193-беренин негизинде түзүлөт. Жана тийиштүү протокол сот органдарына өткөрүлүп берилет. Бүгін 17 январь күні жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан Чүй областынын көп ашуу жолдорду текшерип, алышка каттаган айдоочуларга эскертүү иштерин жүргүзүп атат. Мындан сырткары инертный материалдар менен жолду инертный материалдар менен септирип, жолдун акыбалын текшерүү иштери жүргүзүп атат. Азыркы учурда өзүңүз көрүп тургандай жолдун акыбалы жакшы. Оор ири өлчөмдө жүк ташуу автомашиналар саат менен боёрулуп атат. Жолдор кайган болуп атат. Аралыкты сактап,
5